Урматтуу жамаат, мечитке келип, мечит толтуруп, орозо тутуп, намаз окуганыңыздар жакшы. Аллах сообун эселеп берсин. Бирок сүрөттө, келбетте, жана денеңиз эле мечитке келип кете бербесин. Чапанды кийип алып, допуну кийип алып, ушул жана паланчака келип кете бербесин. Паланчака эмес, ошо паланчаканын жүрөгү келип кетсин мечитке. Паланчака келип эле ооз ачып кете бербесин. Келиңиздер, бул Кудай менен мамилени оңдоп, Кудайга чындап кайталы. Балдарды, неберелерди ислам тарбиясы менен, дин тарбиясы менен тарбиялайлы, урматтуу жамаат. Мээримдүү пайгамбардын сахабалары пайгамбардан тарбия алып, сабак алып, аманатка, башкага ушундай так мамиле жасайт эле. Hazreti Umar "Law ta'assarat baghlatun fil Iraq la sa'alani Allah." Eğer Medina'da prezident, Medina'da padişah, Irak'ta bir tö müdürülse Allah Teala sözsüz surayt deydi. Ey Umar, lima ma salakta tariqa? Ne üçün Irak'tağı töөнün eşektin jolunu oңдоп koybodun dep. Biz dinge kaytpasak, baldarыбызды Kur'an menen tarbiyalabasak, ыймандуу жетекчилер, ыймандуу башчылар келиши кыйын, урматтуу жамаат. Кудайдан адам коркпогондон кийин, Кудай көрүп турат дебегенден кийин, кылган амалдарыбыздын мукаммал, толук Кудай үчүн болуусу өтө кыйын. Келиңиздер, 50 жылдан бери мечитке каттаган аксакалдар олтурат. 30 жылдан бери каттагандар олтурат. Балаңыз дагы сизге окшоп эле каттай бербесин. Балаңызга бир өзгөчө көңүл буруң, башкача каттасын. Сиз эми ар кандай шылтоолоруңуз бар, эсир болду, башка болду, атеизм болду. Бирок монондой бардар, монондой аманчылык, монондой bir мечит, медресе, илимдүүлөр көбөйгөн заманда балаңызды дин тарбиясы менен тарбиялап Кудайга кайтыңыз. Biz Kudayga çınıgı kaytуу менен, çınıgı тобо менен кайтсак, Allah Taala сөзсүз биздин суранычыбызга, ниетибизге жооп берет. Hazreti Umar ошончолук такыбалык кылып, Кудайдан коркуп, bir жесир аялдан коркуп кагазга жаздырып алган Умар, adamdardын бардыгы тозокко кирип, adamdardын бардыгы бейишке кирип, bir adam tozokko kirет dese, ошол bir adam men bolsam керек дейт эле. Biz бүгүн хажака болуп, 2 жыл мечитке каттап койсок, кичине Куран окуп койсок, таравага каттап койсок, орозо тутуп койсок, басышыбыз өзгөрүп калат, как будто бейишке жолдонмагандай, направление алгандай. Hazreti Umar ошончолук такыбалык кылгандыгына карабастан, Бакара сүрөсүн 2,5 жылда жаттайт. Ne üçün мындай кылдыңыз десе, ар бир жаттаган аятыма амал кылып анан жаттадым дейт. Allah Taala namaz oku деген жерде намазды окудум, намаз турду, анан зекет. Зекет турду, анан орозо. Уккан аяtıma амал кылып, жашоодо жашап көрсөттүм, шонун үчүн акырын жаттадым дейт. Ошондой улуу сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, менен кийин пайгамбар жок, менен кийин пайгамбар болсо ал Умар болот болчу дейт. Бирок ошол Умар эмне дейт? Адамдардын бардыгы бейишке кирип, bir adam tozокко кирет десе, ошол менмин дейт эле. Кээде биз күнөөнү өзүбүздөн издегенди үйрөнөлү. Ошол күнөөкөр менмин дегенди үйрөнөлү. Дамыла каттык айтты да, паланчаларды боолады да дебеңиз. Мен жөнүндө айтып атат деңиз. Жакшы болду, бул оштон дамыла келип калган экен, паланча аксакал келип калды, шол тууралуу ыраса каттык айтты да дебеңиз эртеге. Сиз жөнүндө айтып атат, мен жөнүндө айтты деңиз. Hazreti Umar adamdardын бардыгы бейишке кирип, bir adam tozокко кирет, ошол менмин дейт экен. Мен Умар ушинтип пайгамбардын сүйкүмдүү сахабасы. Allah тирүү кезинде разы болгон сахаба. Умар болгонго караганда Абу Бакырдын денесиндеги bir тал түк болуп калсам жакшы деп айтат эле. Өзүнөн бирөөнү артык көрөт эле. Биз бүгүн бүт мен жакшы, мен кыйын деген заманга өтүп калдык. Урматтуу жамаат, Кудай үчүн кичипейил бололу. Кудай үчүн өзүбүздү төмөн алалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен тавада ли ахихил муслим", ким ыймандууларга кичипейил боло турган болсо, "Рафаахуллах", Аллах ал адам даражасын көтөрөт. "Ва мен иртафаа", ким бой көтөрсө, менсинсе, "Вадаахуллах", Аллах түшүрөт дейт.
Menimdi payg'ambar Men kana fi qalbihi misqala zarratin minal kibr. Kimning yuragida zarrachalik tekeverdik kibir bo'la turgan bo'lsa, al adam tozaq beyishga kirmaydi deydi.